AQSh'nын президенти Джо Байден Колорадо штатындагы аскердик аба күчтөрү академиясынын бүтүрүүчүлөрүнө диплом тапшыруу аземинде жыгылып түштү. Президенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, Байден кум салынган баштыкка чалынып кеткен. Ал эми журналисттер Байдендин ден соолугуна байланыштуу суроолорго жооп ала алышкан эмес. Буга чейин 80 жаштагы Байден Вашингтонго кайтып келе жатып, тек учактан чыгуу учурунда дагы учакты сүзүп алган. AQSh президенти 21-жылы дагы Жоржия штатына баруунун алдында тек учактын баскычынан 2 жолу мөдүрүлүп кулап кеткени бар. Бүгүн 2-июнда Чолпон Ата шаарында Европа Биримдиги Борбордук Азия 2 саммити башталды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, номер 2 мамлекеттик резиденциянын Конгресс холлуна кирердин алдында президент Садыр Жапаров делегация башчыларынын ар бирин тосуп алды. Кол алышуу жана биргелешип сүрөткө түшүү аземи аяктагандан кийин делегация башчылары Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын жана Европа кеңешинин президентинин 2 жолугушуусу өтө турган жыйындар залына киришти деп айтылат маалыматта. Ушул жылдын 16-июнунан тартып Бишкектен Ысык көлгө поезд каттай баштайт. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан кабарлашты. Кабарлангандай, каттамдар жума, ишемби, жекшемби күндөрү, андан кийин 17-июлдан 31 августка чейин күн сайын аткарылмакчы. Поезддин курамында панорамалык терезелери, кондиционер, муздатылган жана ысык суу, сыналгы жана башка техника менен жабдылган люк вагон бар. Билетти алдын ала 12-июндан баштап сатып алууга болот деп айтылат маалыматта. Билеттин баасы жүргүнчүлөрдү ташуу, поезддин күн тартиби жана көрсөтүлгөн кызматтар тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн төмөнкү номерлер боюнча күнү түнү дем алышсыз кайрылышса болот. Мобилдик телефон 705 07 66 96, стационардык телефон 0312 30 02 09 92 68 54 92 68 40. Бүгүн 2-июнда Бишкекте өтүп жаткан күрөш боюнча рейтингдик мелдештин чейрек финалында Мерим Жуманазарова казакстандык Елена Шалыгинаны жеңип алды. Андан соң 1-2 финалдык беттеште монголиялык балбанга 2-1 эсебинде жеңилди. Эми спортчу коло медаль үчүн канадалык балбан менен күч сынашмакчы. Ал эми финалдык беттештер саат 18:00 башталат. Буга чейин 11 апрелде Казакстандын Астана шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия биринчилигинде Жуманазарова коло байге үчүн казакстандык Шалыгина менен күрөшкөн. Кармаштын 12 секундасында казакстандык балбан Мерим Жуманазарованы мурунга сүзгөн. Жуманазарованын мурду канап кеткенине байланыштуу оюн токтотулуп, жеңиш казакстандык спортчуга ыйгарылган. Бишкек троллейбус башкармалыгы өзүнүн каражатынан 8 троллейбусту оңдоду. Бул тууралуу Бишкек мэриясы кабарлайт. Маалыматка ылайык, аталган башкармалык өзүнүн эсебинен эксплуатациядан чыгып калган 8 бирдик троллейбуска капиталдык ремонт жүргүзгөн. Учурда троллейбустардын баары шаар тургундарына кызмат кылышууда. Андан тышкары кече 1-июнда Борбор калаанын мэринин орун басары Муратбек Осмонов Бишкек троллейбус башкармалыгынын ишмердүүлүгү менен таанышып чыккан. Тактап айтканда, башкармалыктын башчысынын ишкананын бардык бөлүмдөрү менен тааныштырды. Белгилеп кетсек, эксплуатациядан чыгып калган 8 троллейбус 5 жылдан 8 жылга чейин башкармалыкта туруп калган. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 00 60 +8 965 402 93 Мухиддин.